Бир чоң шаарда Машаякчы деген адам жашаар эле. Анын аялы жана 4 баласы бар болчу. Ал шаар өлүм шаары деп атала турган. Машаякчы бай деле эмес болчу. Бирок жакшы иштегендиктен акчасы үй бүлөсүнүн тамак ашына да, кийим кечегине да кенен жетчү. Анын мыкты салынган жыгач үйү, дени сак, келишимдүү аялы жана балдары бар болчу. Ал достору, коңшулары менен сүйлөшкөндөн каччу эмес. Кыскасы, ал чындыгында эле бактылуу адам эле. Бир сапар ал китеп таап алды. Китеп чатырда чаң, желе басып жатыптыр. Китепти алып, чаңын жеңи менен сүрттү. Ал эскилиги жеткен китеп эле. Ал бир өкөктүн үстүнө олтуруп алып, китепти окуй баштады. Олдо байкуш Машаякчы ай. Ал окуган китеп коркунучтуу болуп чыкпаспы? Ал китептин эки барагында окуп бүтө электе эле, денесин калтырак басып, акырында буркура ыйлап жиберди. Аялым менен балдарым менин бул абалымды көрбөшү керек, деп ойлоду ал. Андан көрө таза аба жутуп келейин. Ошентип ал китепти жаап, өйдө турууга обдулду. Бирок тура алган жок. Анткени кандайдыр бир оор нерсе аны желкесинен басып турган эле. Бул эмнеси? Деп кабатырланып, колун артына сунганда, чоң, оор кап колуна урунду. Аны чечип салууга аракет кылды. Бирок эч кандай натыйжа чыккан жок. Олдо азапай. Эми эмне кылам? Деп кайгырып, чымыркан ордунан турду да, китепти алып күшүлдөп, бышылдап эшикке чыкты. Таза абада түзүгүрөөк болор деген үмүт менен ал бакта көпкө чейин сейилдеп басып жүрдү. Бирок пайда чыккан жок. Ал кап жөнүндө да, окуганы жөнүндө да унута албай койду. Китеп анын тынчын алып койгон эле. Ал жолдо катар кайра токтоп, китепти окуп бара жатты. Акыр үйүнө таптакыр эле шаабайы сууп, ыйлап келди. Өз бөлмөсүнө тезирээк эле кирип кетейин деди эле, бирок аялы аны көрүп: "Сага эмне болгон? Жонуңа эмне көтөрүп алгансың?" деп сурады. Жөн эле. Ал колунан келишинче жайдары жооп берди. Бирок эмнени билип калганы жөнүндө айтпай кое алган жок. Машаякчы аялы менен балдарына тигилип сөзүн улады. Менде өтө жагымсыз жаңылык бар. Качандыр бир, балким жакынкы арада шаарда өрт болуп, баардыгы күйүп жок болот. Балдары коркуп кетишкенде аялы: "Сен эмне деп жатасың? Сага муну ким айтты?" деп күлдү. Мен бул жөнүндө окудум, деп ал китепти көрсөттү. "Китепте жазылгандын баарына эле ишене берген болмок беле?" деп аялы каршы болду. Бирок бул чындык, деп Машаякчы өзүнүкүн бербей жатты. Мен бир нече эле бет окуганча болбой, жонума ушул кап пайда болду. Ошондо абдан капа болдум. "Сенин табың айнып турат. Азыр балдарды жаткырып коюп, анан сага барам. Бар жатып салчы." деп аялы жумшаак айтты. Балдар болсо: Апабыз кабатырланган деле жок, демек коркуунун деле кереги жок, дешип уктаганы кетишти. Аялы болсо күйөөсүн уктоочу бөлмөгө узатып: "Эртең менен уйкуң кангандан кийин баарын унутуп коесуң." деп ишендирди. Бирок ал жаңылышкан эле. Анын жүзү ушунчалык кумсарып тургандыктан аны көргөн аялынын ачуусу келе баштады. "Өзүңдү кармачы", деди аялы. Сен бул китепти окуп көрсөң, деп Машаякчы акырын суранды. эгер башың аламат түшүшүн кааласаң, мурда кандай жашап жүрсөң, ошондой жашай бер. Ал эми менин оюмду өзгөртө албайсың. Ушул сөздөрдөн кийин аялы андан оолактап, балдарды да ага жолотпой калды. Эми ал жалгыздыктан да кыйнала баштады. Бир нече күндү ал өз бөлмөсүндө отуруп, же талаада сейилдеп өткөрдү. Өзүнөн ажырагыс болуп калган китепти окуп жатканда, ал дайыма Кудайдан жардам тилечү. Ушул күндөрү ал кайгыга батып жүрдү. Жонундагы жүк аны барган сайын басып жатты. Бир жолу талаада басып жүрүп, ал жакшы кабар таратуучуга жолугуп калды. Ал Машаякчыга басып келип: "Сен эмне мынча капалуусуң?" деп сурады. Могул китеп менин бул шаарда өлөрүмдү айтып жатат, деп жооп берди Машаякчы. "Анда эмнеге сен бул шаардан кетип калган жоксуң?" Кайда кетмегилим? Мен кайсы жерде, кантип куткарылам? "Мен сага жардам бере алам", деди жакшы кабарчы. Машаякчы уккан кулагына ишенген жок.
жок дегенде бирөө аны түшүндү, эми эмне кылуу керектигин айтып берет. Жакшы кабарчы талаанын тээ ары жагын көрсөтүп, тиги түздүктөгү жарыкты көрдүңбү? деп сурады. Машаякчы көзүн шалап, алыстан элес булас көрүнгөн шооланы ажыраткансыды. Көргөнсүп жатам. Деди машаякчы. Дал ошол жака. Жалгыз аяк жол менен түз бара бер. Деди жакшы кабарчы. Эшикти каксаң, андан ары эмне кылышты сага айтып беришет. Рахмат, рахмат. Деп машаякчы кыйкырып жиберип, жонундагы капка карабай талааны кесип чуркады. Аял аны терезеден байкап калып, жүгүрүп чыгып катуу кыйкырды. Машаякчы, сен каяка? Артыңа кайт, жүр үйгө. Бирок ал чуркап баратып, Мен өлгүм келбейт, жашагым келет. деп жооп берди. Ал кайрылып келген учурда да баары бир аялын өзү менен барууга көндүрө албасына көзү жетти. Бирок качандыр бир кезде аялы менен балдары өзүнүн артынан бараарына үмүттөндү. Кыйкырыкты уккан кошуналар да чыгып, аны чакыра башташты. Бирок ал аларды да уккан жок. Аны токтотуш керек. Деп машаякчынын кошунасы чарыкташ кыйкырып, анын артынан чуркады. Токтой тур. Деп дагы бир кошунасы Мом да машаякчынын артынан кетти. Анын аты өзүнө жарашып турчу. Себеби ал өз пикирин дароо өзгөртүп, баарына макул боло берчү. Оттук таш болсо таптакыр башкача болчу. Ал өзүнүкүн берчү эмес жана эч качан эч кимди укчу да эмес. Машаякчыналар тез эле кармап алышты. Себеби кап чуркаганга жолтоо болуп жаткан эле. Акылыңа келей. Деди оттук таш олуттуу тур көрсөтүп. Машаякчы башын чайкады. Деги сага эмне жетпейт? Деп сурады чакмак таш. Үй десең үй бар. Аялың, балдарың бар. Мына биз да досторуң жаныңда турабыз. Мен өлгүм келбейт, жашагым келет. Андан көрө сен да куткарылганга аракет кыл. Деп жооп берди машаякчы. Оюңдагыңды бербейт экенсиң. Деди оттук таш ачууланып. Балким аныкы туурадыр. Деди Мом эки анжы боло. Эми сен эмне деген турасың? Деди оттук таш. Мага ишенбесеңер, китепти карап көргүлө. Деп машаякчы олуттуу түрдө сунуш кылгандыктан Мом ага ишенип калды. Мен машаякчы менен барам. Деди ал. Деги силер кандай акылсыз немелерсиңер? Деди оттук таш кыйкырып. Анан ал артка үйүнө кетти. Ал эми машаякчы сапарлашы менен алыстан көрүнгөн жарыкты көздөй жөнөштү.